Allah razı болсын. Сіздердің қолдауыңыздар менен мен мұншалық болады деп ойлап эле. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Улуу Аллах таламдын улуу аты менен баштайбыз. Инсандардын кылган жакшылыгына ырашылык билдире албаган адам Аллах тааланын кылган жакшылыктарына, Аллах таалам берген неаматтарына ырашылык билдире албайт. Биз бүгүн ушул Айсара эжебиздин үйүнүн башталышына себепчи болгон биринчиден махабажыбыз. Ошонун катарында Мерин эжекебиз бар. Аллах таалам ыраазы болсун. Ушул жалпы элдин алтыдан ушул Айсара эжебиздин үйүнө жардам берип аткан мусулман бир туугандарыбызга терең ыраазычылык билдирүү максатында бүгүн вахабажыбыз өзүм ыраазычылык билдирейин деп. Ассаламу алейкум, Актерек жаматым, коңшу колоң, тууган уруктар, келиндерим, жеңелерим, эжелерим, карындаштарым, бардыңарга толкунданып турам, сүйлөшүп мен үчүн кыйын. Ыраазычылык билдирем, бардыңыздарга рахмат. Ушунчалык уюштуруп, мына жеңем обед, ужин келип атты. Усталар дагы ыраазы болушту. Ушунчалык жардам бергениңиздерге мен сиздерге чын жүрөктөн ыраазычылыгымды билдирем. Мына бул жакта коңшумдан ток алдык, иштеттик, тагам болот. Бул жактагы коңшумдан, тагамдан суу алдык, сууну иштеттик. Кудай калса мына свет дагы уланды, суулар дагы кирди. Коңшуларга рахмат. Алла разы болсун барыңыздарга. Мына айнектерди койдук. Москва Актерек Мавлянбай фондунан рахмат. Ыраазычылыгымды билдирем. Барыңарга, иштериңерге ийгилик. Сиздер кошкон неберелерден, чеберелерден ашырып ушул менин кызыма кошум жардам бергениңиздерге мен сиздерге ыраазымын, сыймыктанам. Ар дайым бизге насаатыңыздарды айтып, туура жолго чыккан болсок, оң жолго салып, ар дайым урматта, сыйга чөмүлүп жүрө бериңиздер. Агаларым, тажеңелерим бардыгы насааттарын айтып, тажеңелерим келип, идиштерди жууп, толкундантты мени өтө. Анан Актерек жаштар жамаатыга дагы ыраазычылыгымды билдирем. Ушундай жаштар жардам беришти. Усталарыма күч-кубат берсин Кудайым. Ушул ынтымак жаштарды тарбия кылган биздин аксакал жамаатыбызга, чоң аталарыбызга бардыга ыраазычылыгымды билдирем. Эң мени толкунданткан жамаат Мурзабек агам, өздүн имамыбыз Турунбай ака, Нурлан ака деп ошолор сиздерди жазган. Катыңыздар мага жетти. Сиздер кошкон неберелерден, чеберелерден ашырып ушул менин кызыма кошум жардам бергениңиздерге мен сиздерге ыраазымын, сыймыктанам. Ар дайым бизге насаатыңыздарды айтып, туура жолго чыккан болсок, оң жолго салып, ар дайым урматта, сыйга чөмүлүп жүрө бериңиздер. Акаларым, сиздерге рахмат. Сиздер менен биз сыймыктанабыз. Анан кийин дагы бир нерсени айткым келет. Жыл сайын Курбан айт майрамны уюштуруп атасыңар. Мен 2 жылдан бери катышып атам, көрүп атам. Жаштар үчүн эң чоң майрам, аксакалдарыбыз үчүн дагы. Ошого дагы мен ушул жаштарга уюштурган активисттерге бир сунушум бар. Ону кандай десеңер, өзүңөр карап көргүлө. Ошол Курбан айт майрам күнү биз Актерек айылдын эң аксакалыны
эң аксакал чоң атабызды, эң аксакал чоң энебизди эстеп туруп, ошолорго дагы белек берип койсок, ошол ар айт күнү ар жылы ошондой кылган болсок, биздин эң аксакалыбызды мектептеги окуган окуучулар дагы биздин ушундай аксакалыбыз 100ге кирди, ушул чоң энебиз 100ге кирди деп ар майрамда эстеп койгонубуз жакшы болобу деп мен жаш ушул активист укаларыма сунуш кылам да. Барыңыздарга чоң рахмат. Алла разы болсун. Сиздердин колдооңуздар менен мен мынчалык болот деп ойлободум эле.